Саламатсыңар балдар, жагымдуу маанай түзүү менен мекен таануу сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ата мекен, ата журт. Сабагыбыздын максаты ата мекенди сүйүүгө, өз үйүңөрдү, өз жериңерди сактоону үйрөнөсүңөр. Текстти көркөм, шаар окуп, берилген суроолорго жооп бересиңер. Балдар, ата журтубузду эң жакшы сөздөр менен даңазалоого татыктуу. Ар бир элдин насаат сөзү, каада салты, эмгеги, сулуулугу, эрдиги, тарыхы болот эмеспи? Кыргызстандын эң баалуу мурасы бабалардан калган касиеттүү ала тоо жергеси. Табияттын түркүнү сенин мекениңде көп. Сен жашаган жерде алар барбы? Сүрөттөгүлөр менен салыштыр. Дагы эмнелер бар? Аларды атап айтып бер. Ооба, биздин жерлерде көл, дарыя, булак, тоо, жаныбарлар, талаалар да бар. Ысык көл деген кооз көлүбүздү бүткүл дүйнө эли билет. Ага көп адамдар эс алууга келишет. Анда өз жерибиздеги көл жана дарыяларды улап айтабыз. Мисалы, көлдөрүбүз Ысык көл, Соң көл, Чатыр көл, дагы кандай көлдөрдү билесиңер? Дарыяларыбыз Ак Бора, Көкөмерен, Нарын, дагы кандай дарыяларыбыз бар? Суроолорго жооп беребиз. Жайлоого элдер эмне үчүн чыгышат? Сен кайсы жайлоону билесиң? Жайлоону сен кандай элестетесиң? Жайлоодогу жашоо жөнүндө айтып берчи. Кыргызстандагы эң чоң жайлоолордун аттарын үнүңөрдү катуу чыгып окуңуз. Ак Сай, Арпа, Сары Жаз, Суузамыр, Каркыра, Кара Шору. Белгилейм балдар, өзүңөр жашаган жериңердеги тоо, токой, талаалардын атын атап чыккыла. Аларда эмнелер бар, эмнелер өсөт, кандай нерселер өсөт, атын атайбыз. Аларды эмне үчүн колдонобуз, кантип колдонобуз, өз алдыңарча оозеки айтып беребиз. Ошентип, сен жашаган жер ар түркүн нерселерге бай. Ал жерде сен туулуп өстүң, ошол жер сенин мекениң. Мекенди ата журт, ата мекен деп аташат. Ата мекен ар бирибиз үчүн жана сен үчүн да кымбат. Анткени анда сенин ата-энең, бир туугандарың, мугалимдериң, кошуналарың, айылдаштарың жана досторуң жашашат. Ата мекениңде сенин укугуң, эркиндигиң корголот. Ошон үчүн балдар, ата журтум, алтын бешигим дейбиз. Балдар, үй тапшырмасы сүрөттө көрүнүп тургандай, өзүңөр жактырган жемиштин сүрөтүн тартып, ата-энеңердин жардамы менен анын өңүн, даамын, сортун жана кайда кантип өсөрүн айтып бергиле. Экинчи тапшырма Кыргызстандын гербин жана желегин сүрөтүн тартып, алардын чечмелейсиңер балдар.